Кааласаңыздар, буга дагы ошол подписка кылып, мындай бул чыгарган видеолорунан алдын ала кабардар болуп турсаңыздар болот. Ошол Жаныбек Абдетегин досубуздун. Жазгүл, угуп атам сизди. Агай, ушул приглашение жөнөтүп коесузбу? Болду, мен ссылкасын жөнөтүп коем, Аха, макул. Ссылкасын дейбиз, шилтемесин дейбиз го кыргызча. Ошол досубуздун ушундай бир сонун бүгүнкү бир 2,5 минуталык бир видеосу менен баштаган турам. Анткени ар бир адамдын, ар бир окуучунун бул ою, максаты, эмне максат менен жашап атканы өтө маанилүү экендигин билдирген, өзүнүн мындай карантин учурундагы эс алып жүргөндөгү эле бир ооз сөз экен. Ошону көрүү менен сабагыбызды баштайбыз. Албетте, сиздер бул мамлекетти өнүктүрүүчү эң маанилүү орундарда жүрүүчү адамдар болгонуңуздар үчүн ой, максат, эмне максат менен иш кылып атканыңыз, эмне максат менен окуп атканыңыз, ошону билүүңүз бул сиздерге өтө чоң бир пайдасын, жардамын берет. Бүгүнкү күнгө майрамыңыздар үчүн, сиздердин майрам болгон үчүн сабактан тышкары ушундай бир мотивация берет десем, балким сиздердин ошол жашоодогу, өлкөбүздү өнүктүрүүдөгү бир эң сонун ордуңуздарды таап алуудагы бир жардамчы боло турган видео десем деле, балким жаңылышкан болбойм. Кеттик анда. Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Бүгүн менден силерге бир окуя, максат коюу. Албетте мен силерге максат коюунун эрежелерин айтпайм. Мен башка нерсени айткым келип атат. Бүгүнкү күндө мына биз жашап жаткан мамлекеттин максаты, анда жашаган жарандардын максаты менен, же болбосо ага салык төлөгөн бизнестин максаты менен көп келеби? Же болбосо тескерисинче, бизнестин максаты же жарандардын максаты өздөрү жашаган мамлекеттин максаты менен көп келеби? Алар максатына жетүүдө кездешкен жерде бири-бирин толуктайбы же болбосо бири-бирине карама-каршы туруп калабы? Бул боюнча бир окуя менен бөлүшөйүн достор. Американын раматылык президенти Джон Кеннеди бир күнү НАСА космос учуу жайына барып калат. Ал жерге баргандан шыпырып иштеп жүргөн кишини кезиктирип, андан сурайт: "Сиз биякта эмне кылып жүрөсүз?" деп. Анда ал киши айткан экен: "Урматтуу президент, мен айга, космоско ракета учуруп жүрөм" деп. Мынакей достор, мындан эмнени түшүнүңөр? Негизи ал киши ал жерде жөн эле шыпырып, тазалап иштеп жүргөндүгүн эмес, ал киши ал жерде ошол ишкананы же болбосо ошол өзү жашаган мамлекеттин максатын түшүнүп иштеп жүргөндүгүн, жана ал максатты түшүнүү менен ошол чоң максаттын бир бөлүгү өзү экендигин, жана ошол максатка жетүүдө ал инженер катары салым кошо албаса да, учкуч катары салым кошо албаса дагы, ал жерде шыпырып өзүнүн билген өнөрү менен салым кошуп, түшүнүп, иштеп жаткандагы бул чоң нерседен кабар берет. Ошондуктан Америка бүгүн Америка болуп отурат. Мынакей бүгүн биздин эң сүйүктүү мамлекетибиз Кыргыз Республикасы өзгөчө азыр аябагандай кыйын акыбалда турат. Көп жылдан бери өнүгө албай келатабыз. Балким биздин ушул максаттарыбыз бири-бирибиздин максаттарыбызга төп келбегендиктен, дал келбегендиктен өнүкпөй жаткандыр. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн мамлекеттин максаты өзүндө жашаган жарандардын максаты менен же болбосо ага салык төлөп жашаган бизнестин максаты менен төп келиш керек? Же тескерисинче, жарандардын, бизнестин максаты эмне үчүн мамлекеттин максаты менен төп келиш керек, дал келиш керек? Сиздин максатыңыз эмне? Жаныбек Абдетегин досубуз түз эфирде болду деп коеюн. Албетте тамаша достор, бирок сиздер бул өлкөнүн келечеги сиздерсиздер. Сиздердин ар бир оюңуздар, ар бир кадамыңыздар өтө маанилүү. Сиз бир жерде сөзсүз жетекчи болуп, сиз бир жерде сөзсүз илимий жетекчи болуп, сиз ачылыштын ээси боло албай калышыңыз мүмкүн. Албетте сиздер болгонго дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, бирок боло албай калган кезде сиздер, конечно, ал жерде барып баягы эшик шыпыргыч болуп же пол жуугуч болуп иштебейсиздер эч убакта. Мен андай тилекти тилештен алыспын, бирок сиздер бир чоң иштин бир бөлүгү экениңиздерди унутпаңыздар. Сиздер
ушул биздин ойлогон мына мамлекетти эң жогорку деңгээлге, дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып, дүйнөгө таанытабыз деген ойлорубуздун эң мындай главный бөлүгү экениңиздерди унутпаңыздар. Ошолорду мен сиздер менен көргүм келет. Албетте бүгүн ошол жанагы өмүрүңүздөрдө бир жолу бүтүп атсаңыздар, бирок бир күн 25 майды майрамдабай калганыңыздар үчүн эч качан капа болбоңуздар. Бул балким ошол жакшы болуп аткан чыгар биз үчүн, балким ошол биз үчүн эң туурасы болуп жаткандыр деп жашообузду алдыны карай уланта беребиз. Бүгүн болсо ошол сиздер менен жалпы республикалык тестирлөөнүн аналогия деген тармагы боюнча сабактарыбызды улантабыз. Аналогиядан мезгил түшүдүгүнүн байланышы дейт. Ушул тууралуу сөз кылабыз. Мезгил, кадимки эле мезгил. Мына жашоодогу эле сиздер билген эле, биз билген эле кадимки эле мезгилдер тууралуу сөз болот бул жерде. Бирок, айтмарик болсун. Муну да айтпай кетип калыппыз. 30 күн кармаган орозолоруңуздар кабыл болуп, ошол айтыңар маарик болуп, майрамдык маанайыңыздар улана берсин. Бүгүн 25 майды майрамдай албай калсак дагы, өмүрүңөр аягына чейин 25 майдай болуп, жаркыраган бир жаздын күнүндөй болуп, жалаң гана жакшылыктар менен коштолсун демекчимин. Эч качан мындай өмүрүңүздөрдүн күзү келбесин, өмүрүңүздөрдүн күзү келсе дагы берекесин гана бергени келип, эч нерсеңиздер саргайбасын демекчимин. Урматтуу окуучуларым, мен сиздерди абдан мындай жакшы көрөм. Сиздер менен ошо түзмө-түз бет маңдай отуруп болбосо да ушул онлайн бир түрдө ушундай сабакты кылып атканыбызга абдан мындай бир толкундануу менен, ушунчалык бир ушул мамлекетти өнүктүрө турган өтө мындай чоң адамдардын катарында бүгүн болуп атканым менен ушунчалык толкунданам. Анткени эртең бир күнү сиздер мени унутуп эле каласыздар. Мындай балким эстейсиз, балким эстебейсиздер. Ким эле, бирок мен унутпайм да. Сиздер Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлде, Америкада Кыргызстандын презентацияларын кылып атканда, мен үйдө телевизордон көрүп кол чаап тура берем да. Мен окуучумун депчи. Мен ошол максатымды билгеним үчүн ушунчалык толкунданып, ушунчалык сүйүнөм, урматтуу окуучуларым.